Барыңыздарга салам. Гавайиден ысык салам. Жаңы адамдар көбөйүптүр менин каналымда. Ошого сиздер менен таанышып коюуну туура чечтим. Таанышып, өзүм жөнүндө айтып берип, жана кызык суроолорго жооп берейин деп түз эфирге кирдим. Good morning. That's okay, no problem. Ошол достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бизде азыр 9, эми бошодук. Эртеменки спорт бүттү. Суббота күн бизде ушундай башталып жатат. Эртеменен негизи спорт бүткөндөн кийин адам аябай бодрый болуп калат го. Мен жаңы дейт. Барыңыздарга чоң салам. Менин каналыма кош келипсиздер. Өзүм жөнүндө бир аз айта кетейин. Атым Айдана. Америкада үй бүлөм менен жашайм. 2 балам бар. Кызым 4 жашка чыгат жакында, балам 2 жашка чыгат. Үй бүлөм менен мен жолдошум дагы IT багытында иштейбиз. IT адистерибиз. Мен DevOps engineer, senior DevOps engineer. Бакыт Cloud DevOps engineer. IT жөнүндө көптөгөн пост видеолорду чыгарып турам. Айрыкча жаңы ITге аралашып жаткан адамдарга пайдалуу деп ойлойм. Дагы мен айтсам, YouTube каналым бар. Өзүмдүн опытым менен бөлүшөм. Андан сырткары толтура вебинарларды кылам. Конференцияларда выступать эткем. Макала жазам, статья. Чоң тема. Азаттыкта макала жазып турам. Азаттыкта көптөгөн макалалар бар. Китеп окуу, китеп жөнүндө, бала тарбиялоо жөнүндө, жана эле адан сырткары IT жөнүндө көптөгөн маалымат. Каналымды көбүнчө 90% десем болот. Кыргыз тилинде алып барам. Биринчиден, кыргыз тилинде IT маалымат өтө аз. Ошондуктан эне тилибизде алып барам. Кыргыз тилинде IT жөнүндө маалымат, блог, статьялар таптакыр жок болгондуктан, ошо региондор менен, мындай айтканда, фокус. Ушул маалымат региондорго жетсин деген ойдомун. Бизде Кыргызстанда алыскы региондордо кыргызча сүйлөйт. Ошондуктан алар кесип тандоодо же болбосо универ тандоодо заманбап эң актуалдуу кесиптер жөнүндө маалымат алгысы келгенде кыргызча маалымат жок. Анан орусча, англисче окуп баштаганда, мындай айтканда, орусча айтканда не теряются, да? А кыргызча сүйлөп жаткан блогерди көрсө же кыргызча маалыматты көрсө, ошол аларга көбүрөөк пайдалуу. Ошондуктан бул блогдун максаты аудитория топтоп же башка нерсе кылуу эмес, а именно ошо биздин Кыргызстандагы региондогу билимди жана окуучуларга туура багыт, туура кесип көрсөтүү. Бул жакка отуруп алайын. Сонун жер таптым. Азыр башынан суроолорду карайм. Менен карагылачы видти океандын жээгинде. Өзгөрүп кетипсиз кичине дейт көптөн бери мен менен чогуу болгон достор. Оода Гавайиде капкара болуп күйөт экенсиң, биз прям бир нече жылга жетерлик витамин Д'ни алдык окшойт. Гавайи 8 саат алдыда экен да дейт. Жок, Гавайи 16 саат артта. Азыр бизде таңкы саат 9 болду. Силерде болсо уже воскресенье. Түнкү саат 12ден өткөндөн кийинки. А бизде эми суббота башталды. У вас кепка Microsoft, вы там работаете дейт. Мындай кепкалар менде көп. Кааласаңыздар конкурстарды кылып, сиздерге ушундай оригиналдуу Microsoft, Google, Facebooktун кепка футболкаларынан берсем болот. Менде свак деп коет го. Ушундай нерсе аябай көп. Эмнеге дегенде конференцияларга барганда беришет. Алардын представительдери биздин компанияга келгенде беришет. Жана биздин досторубуз бар. Ошого окшогон компанияларда иштеген, алар дагы белек катары беришет. Бул кепка белек катары келген.
Мен Microsoft компаниясында иштебейм, бирок жакшы досторубуз иштейт. Адан сырткары ушу Microsoftко окшогон эле компаниялардын биринде иштейм. Мен иштеген компания Relativity деген IT компания. Чикагода жайгашкан. Кайсыл университетте окудуңуз эле дейт. Ошо өзүм жөнүндө айтып жаткам. Өзүм ITде акыркы 6 жылдан берибиз. 6 жылдан бери тажрыйба топтоп жатабыз. Мен бардык нерсени билем деп айтпайм. Мен үйрөнө турган нерсе дагы деле көп. Азыркы убакка чейин онлайн сабактарга катышып турам. Билимимди жогорулатып, квалификация алыш үчүн көптөгөн тренингтерге барам. Өзүңүздөр билгендей, IT ордунда турбайт, күнүгө өнүгүү жасайт. Ошондуктан анын артынан жетишип чуркап жете албайсың. Өзүбүздү өнүктүрүп турушубуз керек. Жылына 2-3 тренинг, 2-3 сертификат алганга аракет кылабыз. Мага ITнин жаккан жери ушул. Адам ар дайым өнүгүү менен алек. Адам ар дайым жаңы нерсени үйрөнүү менен алек. IT менен экинчи кесибим. Ошол жөнүндө айтып берейин. ITни мен курстан окугам Чикаго шаарында. Биринчи кесибим боюнча мен бухгалтермин. Бухучет аудит анализов кафедрасын аяктагам. Анан бул жака келип, эмнени түшүндүм? Биздин диплом жарабайт экен. Бул жакта бухгалтер болуш үчүн же финансовый жакта иштеш үчүн кайра башынан диплом алыш керек экен. Ошондуктан кесибимди алмаштырууну туура көргөм. Ошол өзүмдү дагы IT жаатында сынап көрүүнү чечкем. Окуп көрдүм, мага жакты, аябай кызыктым. Анан ушул жаатта карьерамды уланттым десем болот. Бакыт дагы мен жолдошум дагы IT-ни бул жактан окуган. Ал да кесиби боюнча башка кесиптин ээси, бирок экинчи кесип катары IT-ни тандаган. Да эмнени айтып берсем. Балдарым төрөлгөндөн баштап азыркы күнгө чейин балдарды чоңойтуу, тарбиялоодон сырткары кесибимди дагы уланткам. Карьерамды таштабагам. Жумушту, карьераны чогуу алып кеткенге аракет кылабыз. Ошол жөнүндө дагы көп бөлүшөм. Ушу IT кесиптин жардамы менен кыз келиндер, айрыкчасы апакелер, карьераны дагы, үй бүлөнү дагы чогуу курса болот деген нерсени көрсөтүп, өзүмдү андай десем, пример катары айтып келем. Мен кыла алсам, сиздер дагы кыла аласыздар деп. Ошо туурап кесип тандоо бул өтө маанилүү. YouTube каналым бар. YouTube каналда ошо сиздер көп суралган суроолорго видео тартып жүктөп турам. Бир адамга жооп бергенден көрө көбүнө жетсин деген ойдо. Окшош суроолор көп келгендиктен ошентип видео тартып бир каналга жүктөгөндү туура көргөнбүз. YouTube каналды былтыртан баштап активдүү колдонуп баштагам. Ага чейин YouTube каналым жок болчу. Ошондуктан азыр эмне суроо пайда болсо, ошо суроолоруңуздун көпчүлүгүнө YouTube каналдан жооп аласыз. Негизи эле мен карьерамды да кантип баштагам, кантип стажировка өткөм, кайсы компанияда практика кылгам, эмнелерди үйрөнгөм, хобби, ушул сыяктуу суроонун баары ошол жакта бар. Адан сырткары IT-ни кантип үйрөнөм, программированияны эмнеден баштайм, код деген эмне, IT деген эмне. Адан сырткары Америкада ийгилик жаратып жаткан апакелер менен маектерди кургам. Алар өздөрүнүн тажрыйбалары менен, өздөрүнүн басып өткөн жолу менен бөлүшкөн. Мен ойлойм, сиздерге аябай пайдалуу болот деген ойдомун. Ошондуктан менин YouTube каналыма кирип, ошолорду карап көрүп чыксаңыздар болот. YouTube каналымдын аты Айдана Тек-Ток. Айдана Тек-Ток деп издесеңиз чыгат. Саламатсызбы? Сизди сагындык, көптөн бери көрбөй калдым дейт. Мен да сиздерди сагындым. Эми кичине бошодук десек болот. Жылдын аягында катуураак иштеп коюш керек болду. Адан сырткары 1 жылдык отчетторду жазыш керек болду. Жыйынтык чыгарыш керек болду. Жумушта дагы, жашообуздагы пландарды карап чыгыш керек болду. Жаңы план жазыш керек болду жаңы жылдын астынан кийинки жылга. Ошондой нерселер менен алек болдук. Анан кышкы каникулда болчу. Кышкы каникулда болсо
пландоо менен алек болдук. Былтыркы жазылган пландарыбызды ачып, окуп, көрүп, канча пайызы ишке ашты, канча пайызы ишке ашкан жок, эмне үчүн ишке ашкан жок дегендей результатты көрдүк, анализ жүргүздүк. Жумушта болсо 1 жылдан бери жасалган проекттерди эстедик, кандай конференция, кандай тренингтерге бардык, ошонун баарын жазыш керек болду, ошого убакыт керек болду, фокус керек болду. Жумушта дагы жылдын аягында ревью деп коет, өзүңө өзүң баа берип, эмнеге жетиштиң, ошо жөнүндө жазыш керек. Ошодон улам аны менеджер окуп көрүп, анын үстүнө өзүнүн оюн кошуп, системага киргизет. Анан жакшы позитивный отзыв болсо, жылдын аягында бонус берилет. Ошондуктан бүт нерсени эстеш керек болду. Эми мына жаңы жыл башталды, жакшы пландар коюлду. Буюрса, YouTube'га дагы мен көптөгөн пландарды койдум. Сиздер үчүн эми андан дагы көбүрөөк маалымат киргизгенге, көбүрөөк видео киргизгенге аракет кылам. Бакытты дагы видео тартып бер деп суранып баштадым. Эми YouTube каналымдан Бакытты дагы көрүп каласыздар, Бакыттын кеңештерин да угуп каласыздар, Бакыттын историясын дагы угуп каласыздар. Билем араңызда кызыгып Бакыт жөнүндө сурагандар аябай көп. Анын дагы тажрыйбасы көп бул жаатта. Адан сырткары ал Америкага келүүнүн жолдорун дагы жакшы билет. Өзү болсо, кыскача айтып кетейин, 4-чү жолу кирип анан виза алган, 3 жолу отказ алган. Ошондуктан ал жакта дагы да опыт чоң. Ушундай ийгиликтерге кандай жетишсе болот дейт. Жакшы суроо экен. Мен өзүмдү өтө ийгиликтүү адаммын деп азырынча эсептебейм. Кыялдарыбызды орундатканга ошол жолдо баратабыз. Аны үчүн көп эмгек кылыш керек, аны дагы билем. Бул башталышы болсун деп айтам ар дайым. Мен как личность катары, үй бүлөдө эне катары, жубай катары дагы кыла турган пландар, жетише турган ийгиликтер алдыда. Менден кыйын аябай көп нерсени билген адамдар аябай көп. Ошолордон мотивация алам мен дагы сиздерге окшоп. Ошолордон көп нерсени үйрөнөм. Ошондой нерселерге жеткенге аракет кылам. Особенно IT жаатында бардык нерсени билем деп айтыш өтө кыйын. Эң мыкты 10 жылдык, 20 жылдык опыты бар IT адистери дагы бардык нерсени билем деп айтыша албайт. Технология өтө баттык ылдамдыкта өзгөрүүдө, өнүгүүдө. Анын артынан жетишиш үчүн, анын артынан бардык нерсени үйрөнүш үчүн аябай аракет кылыш керек. Бирок ошонусу менен кызык экен. Ошондуктан чогуу ийгиликке жетели. Мен кыла алсам, сиздер да кыла аласыздар. Ар бир адамдын колунан келчү нерсе, эң негизгиси аракет керек, план керек, дисциплина керек. Эгерде мен басып өткөн жол жөнүндө билгиңиздер келсе, YouTube каналда ошондой видео бар. Рахмат дейт, уважайды, чоң рахмат. Кантип IT тарапка кошулуш керек? Бул суроого жооп бердим, YouTube каналдан видео табасыз. Мүмкүн болсо акциялар боюнча түз эфир кыласызбы? Кандай кеңештерди бере аласыз? Рахмат дейт. Макул кылайлы, Бакытты кошуп кылайлы бул чамага дагы, ал акциялар жөнүндө дагы көбүрөөк билет. Негизи эле мен акцияга, биз үй бүлө катары акцияны мурдатан кичине кызыгып жүрчүбүз, бирок быйылкы жаз айынан баштап өтө кызыгып, ошол жөнүндө көп маалымат алып, быйыл ошо акцияларды көбүрөөк сатып алдык. Бул аябай чоң, узун тема жана бул жерде ар бир адамдын өзүнүн ою, өзүнүн жыйынтыгы, өзүнүн тандоосу болуш керек. Акциялар жөнүндө отдельно бир чоң эфир кылсак болот. Рахмат, ар бир реакцияңыздарды, сөздөрүңүздөрдү карап жатам, арасынан тандап гана жооп берейин. Сонун жазылыптыр. Ушундай ийгиликке жетүү үчүн журкандан жамбашты көтөрүп аракет башташ керек дейт. Тил үйрөнүү керек дейт. Туура, привет. Привет всем. Сизде саат канча болду? Эртеменки саат 9:30. Туура айтасыз. Кесип тандардын алдында жаштар түшүнбөө тандап алып жатышат. Ошол нерсени оңдогонго аракет кылып жатабыз. Сиз аябай жакшы темада сүйлөйсүз. Кайсыл универде окугансыз дейт. КНУда окугам, Кыргыз улуттук университетинде, Бишкекте. Привет из Казахстана, привет из Гавайи. Кантип Америкага окууга тапшырса болот? YouTube каналымды караңыз. Негизи эле
айта кетчү нерсе, YouTube каналга Америкага келүүнүн 10 жолу жөнүндө дагы видео тарткам, сиздерге кызыктуу болсо керек. Ошол видеону да сөзсүз көрүңүз. Туура кыргызча сүйлөгөнүңүз туура дейт Рахмат. Жакшы болот эле конкурс кылсаңыз дейт. Конкурс кылышты билбейм да, элдер кантип конкурс кылат. Негизи эч качан конкурс кылып көрбөгөм, бирок сурангандар көп да, свек сурагандар бар. Менде бул сыяктуу айтиге тиешелүү футболка, кепка, кружка, термос аябай көп топтолгон. Google'дан, Facebook'тан же болбосо башка ушундай IT компаниялардан конференцияларга, тренингтерге барганда берет. Анан көбүнчөсү эле мен быйыл канча бир 100гө жакын футболканы бердик окшойт, жаңы бүт ушу IT футболкалар. Ошону ойлогом, ошентип бир жакшы темада конкурс жарыялап, там 500 000 адамга подписка кылдырбай эле жакшы комментарийге же болбосо дагы бир нерсени ойлоп таап ошондойлорго берсекпи, эстеликке же ушундай сиздер дагы ушундай компанияда иштеңиздер деген ой максатта. Эгерде идеялар болсо жазыңыздар. Мен ар кандай креативдүү сунуштарга ачыкмын. Ийгилик сага де. Чоң рахмат. Мен компьютердик инженерия бөлүмүндө 1-курста окуп жатам. C++ тилинде кыйналып жатам. Сиз кайсы тилди колдоносуз дейт. Код жазып жатканда ар бир адам кыйналат, ошондуктан ойлонбоңуз. Сиз жалгыз эмессиз. Бардык нерсени жеңсе болот, эң негизгиси таштабаш керек, аракет кылыш керек. Башында ошо бир тилди алып кетүү бир аз кыйыныраак. Эң негизгиси бул практика. Кайра практика кыла бериш керек. Кайра теманы өтө бериш керек. Акыры ушу уже түшүнүп баштайсыз деп айтмакмын. Код мен үчүн эмес экен деп 90% адамдар ойлойт кодду үйрөнүп баштаганда. Бирок ошо 90% адамдын арасынан кайра практика кылып отуруп, жарымы кайра оюн өзгөртөт. Кодду мен деле үйрөнө алат экенмин деп. Код үйрөнүүдө математиканын кереги жок. Бир программа тилди үйрөнүүдө. Ошондуктан эч ойлонбоңуз. Мен жөнүндө сурап жатасыз. Мен көбүнчөсү Python, Shell колдоном. PowerShell колдоном. Terraform'ду өтө көп колдоном. Chef колдонгондуктан Ruby тилин колдоном. Jenkins колдонгондуктан Groovy тилин көп колдоном. Айлыгыңыз канча айтып кое аласызбы дейт. Мындай суроолорду бербеш керек. Айлык жөнүндө билгиңиз келсе, мен постторду жазгам. Орточо айлык маяналар жөнүндө, 30 кесип жөнүндө. 30 кесиптин орточо башталгыч маянасы жөнүндө 11-12 пост бар. Ошолордун окуп билип алсаңыз болот, адан сырткары Google'дан сурап алсаңыз болот. Негизи айлык жөнүндө сураган некорректно деп койчу эле. Салам. Кайсыл мамлекет бул жерде? Бул Америкага карайт. Америка Кошмо Штатынын Япония менен Американын ортосундагы Тынч океандын ортосундагы Гавайи аралдарынын бири. Америкадагы медицина боюнча кеңири маалымат бере кете аласызбы, мүмкүн болсо дейт. Медицина жакшы, адан сырткары көбүнчө частный клиникалар, бул жакта страховка деп коет го. Ошол аябай популярдуу, бирок детально медицина жөнүндө эч нерсе айта албайм, өзүм медик болбогондуктан. Врачка деле кудайга шүгүр көп барбайбыз. Жумуштан страховка алабыз бардык үй бүлө мүчөсүнө. Ошондо доктор керек, врач керек болсо, стоматолог керек болсо, ошо страховкабыз менен барабыз. Life insurance, health insurance, life деген жашооңду страховка кылган компания, ошолордун баарын компания каржылап берет биздин ситуацияда. Ошого компаниянын дагы ичиндеги бенефиттерине кирет. Ушундай нерселери канчалык көп болгон сайын ошончолук сонун крутой компания болуп эсептелинет да. Ошого жакшы компанияларда иштегенге аракет кылабыз. Мен компанияма рахмат. Аябай ошол компанияда иштегениме сыймыктанам. Аябай сонун условиялар менен жумушчуларын камсыздайт. Ошолордун арасында ошо life insurance, бул жашооңду страховка кылган, health insurance, ден соолуктун иншурансы, dental, бул стоматолог, vision, бул окулист, ошого окшогон страховкалардын бардыгын берет. Адан сырткары спорт залга барганга, 1-2 спорт зал менен келишим бар, ошолор
BTO, DTO бизде бесконечно отпуск алса болот, лимит жок, DTO деп коет. Ошону каалаган учурда менеджериң менен сүйлөшүп 100% төлөнгөн отпускка чыкса болот биздин компанияда. Ошону аябай жагат. Бир жылда мурунку иштеп жаткан компаниямда бир жылга лимит бар болчу. 3 жума же 1 ай, эң көбү 1 ай болгон. Бакыттарда деле лимит бар компаниясында, бирок биздин компанияда лимит жок. Ошого окшогон нерселерге карайт компанияга жумушка кирип жатканда. Python жакшыбы же Java же C++ жаңы баштагандарга дейт. Болот деген жигит сурап жатат. Кандай десем, адамдын тандоосунан жана багытынан. Сиз айтинин кайсы багытын тандадыңыз? Эгерде сиз бэкэндке сурап жаткан болсоңуз, 3 тилди тең бэкэндте колдонот. Python демек мен жеңилирээк, бирок Java көбүрөөк популярдуу. Java'ны билсеңиз, батыраак жумушка киресиз балким. Бирок азыр Python деле дүйнөдөгү эң топ тилдерге кирет. Pythonдан баштаганыңыз деле болот. Python менин оюмча, ала өтө индивидуально, менин оюмча Python Java'га караганда жеңил. Жакшы, жаман деген жагынан айта албайм. Дүйнөдөгү топ 3 тил бул Java, Python, JavaScript болуп жатат. Азыркы учурда фронтенд үйрөнөм десеңиз, JavaScripттен баштаганыңыз жакшы. Бэкэнд десеңиз, анда мен Java деп айтмакмын, Java'дан баштаңыз деп. Анан жөн эле тил үйрөнүп баштайын, код анан караштырып көрөм деп, же маалымат жагына data science деп коет, ошол жакка өтөм десеңиз, же серверлер жагында иштейм десеңиз бэкэндте, анда Python жакшы ага дагы. Python аябай күчтүү тилдерден бири. Көп жакта колдонсо болот. Automationде да колдонсо болот. Мен үчүн лично менин выборум Python болмок. Бирок Java'ны тандаган программисттер дагы аябай көп. Рахмат дейт. Добрый день, как вы? Нахожусь в данный момент в США. Окей. Планирую в будущем отучиться на IT. Что вы можете посоветовать при выборе языка? С чего начать? Спасибо заранее. Айданаген, моя тезка. Давайте отвечу на русском языке, так как вопрос был на русском. Очень круто, что вы решили пойти и выбрать эту профессию, во-первых. Во-вторых, я вам бы посоветовала бы сначала определиться с направлением, а потом выбирать язык. Кем вы хотите стать? В IT очень много направлений. IT — это просто понятие, да? Information technology. Кыргызча айтканда маалымат технологиясы. А внутри IT, внутри этой сферы, это сфера, да, как медицина, но внутри этой сферы очень много направлений, профессий. Например, это DevOps, моя профессия, Front-end инженер, Back-end инженер, Software инженеры, Software девелоперы, да, или Full Stack девелопер. Это одно и то же. Software инженер входят и по разным частям. У программистов тоже есть несколько направлений. Front-end, Back-end, Software, к примеру. Data Science, тестировщики, QA, еще раз, веб-дизайны, Salesforce девелоперы. Сначала вы должны определиться, кем вы хотите стать. Поэтому сделайте немножко ресерча про направление и поймите, куда вы хотите, что вам больше понравится. Допустим, если вы решили пойти на DevOps. DevOps сейчас очень актуально. Я тоже многим советую, так как сама являюсь DevOps-инженером, и я знаю перспективы этого направления, знаю, насколько она сейчас популярна, насколько она востребована. Это мой чисто вам совет. Ну, скажем, вы выбрали DevOps. Если вы ищете буткемп наших ребят, таких сильных, да, я вам посоветую 2 буткемпа, которые находятся в Чикаго. Вы можете там учиться онлайн или офлайн тоже. Поэтому, пожалуйста, напишите мне, и я вам отправлю список буткемпов. Англис тилин канча процент билиш шарт, ошону айтып коюңузчу. Канчалык жакшы билсеңиз, ошончолук жакшы деп айтмакмын англис тилинде. Англис тили менен силерге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат, көптөгөн варианттар чыгат. Айтишник болсоңуз, программист болсоңуз, англис тили менен биргеликте сиз чоң компанияларга жол ачылат. Гигант компанияларга жол ачылат. А жөн эле англис тилин билген адам болсоңуз, чет өлкөгө чыкканга жолдор ачылат. Ошондуктан азыртадан баштап тил үйрөнүңүздөр. Тил бул экинчи сүйлөгөнгө мындай
курал болуш керек да. Атайын англис тилин үйрөнгөнгө же китай тилин үйрөнгөнгө же башка дагы чет өлкө тилин үйрөнгөнгө университетке тапшыруунун кажети жок. Азыр Google деген переводчик бар. Азыркы 10 жыл мурункудай переводчик кесиби өтө актуалдуу эмес. Азыр элдин баары минимум 3 тил билет, көпчүлүгү. Ошондуктан тилди как профессия катары эмес, курал катары колдонушуңуздар керек. Тил үйрөнөм деп 4 жыл убактыңарды кетирбешиңиз керек. Тилди жөн эле үйдөн отуруп үйрөнсө болот, онлайн үйрөнсө болот. Азыр көптөгөн платформалар бар, акысыз тил үйрөткөн. Англис тилин үйрөнгөнгө эч качан кеч эмес. Окуучуларга дагы, 50 жаштагы апаке атакелерге дагы үйрөнсө болот. Сиз билбейсиз качан чет өлкөгө саякатка чыгып каласыз, же болбосо дагы бир жака барып каласыз, тил керек болот. Ошого биринчиден бул өтө кызыктуу нерсе, тил үйрөнүү, жаңы нерсени үйрөнүү. Экинчиден бул пайдалуу нерсе. Англис тилди кантип үйрөнүш керек деген суроо пайда болсо, YouTube каналымда бул темада видео тартылган. Саламатсызбы? Сиз дайректке жооп бересизби? Дайректке негизи жооп бергенге аракет кылам, бирок көптөн бери дайректти ача элекмин. Бирок эртеби кечпи сөзсүз түрдө дайректке жооп берем. Эгерде секретный суроо болсо, анда дайрект ачканга аракет кылам. Эгерде жалпы суроо болсо, комментарийге калтырыңыз. Адан сырткары сурооңуздун жообун видеолордун, посттордун арасында да карап көрсөңүз болот. Балким сиз бере турган суроого уже ответи да айтылган, постта жазылып калышы мүмкүн. Салам дейт. C++ жеңил программа, ошону биринчи окусаңар болот, анан кийинкилерин дейт. Профессионалдар жазып жатат. Ар бир ошо мен айткандай, ар бир адамга ар кандай да. Бирөө C'ни жакшы көрөт, бирөө Python'ды жакшы көрөт, бирөө Java'ны жеңил дейт. Java'га караганда JavaScript жеңил деп айтат. Ошондуктан мен бул жакшы, бул жаман деп эч качан айтпайм. Бул мындай сүйлөгөндөгү тил катары эле түшүнүңүздөр. Компьютердин тили. Биз адамдар сүйлөшкөндө кыргызча, орусча, англисче, французча, немисче сүйлөгөндөй эле компьютер дагы бир нече тилде сүйлөйт. Ошо канча тил бар болсо, ошончо тилди түшүнөт. Python бул компьютердин тили, Java бул компьютердин тили. Ошондо сиз компьютер менен ошол компьютердин тилинде сүйлөшөсүз. Ошо тилге сиз жазасыз. Экранга буну алып чыгып бер, буну бул жака жибер. Ушундай деп жазганда экранга буну чыгарып бер деген сыяктуу эле. Ушу программирование, жөнөкөй тил менен айтканда компьютердин тили. Кыргызстанга качан кайтасыздар жана кандай пландарыңыз бар? Пландар көп, пландар чоң. Буюрса Кыргызстанга да барып кызмат кылабыз. Ал жакта дагы ойлоштуруп, караштырып жатабыз. Буюрса бардыгы ишке ашканда ошол жактан бөлүшөм. Саламатсызбы? Англис тилин каяктан үйрөндүңүз эле? Англис тилин үйрөнүп мектеп кезимден баштагам. Бирок айтпайм, мектепте менин прям супер англискийим бар болчу деп. Эл катары эле болчу, азыр ойлоп көрсөм. Кичинекей чагымда курска баргам, ата-энеме да рахмат. Ошол кезде аябай интенсивный англиский үйрөнүп барып, бирок 5-6 класска барганда кайра таштап койгом. Башка мектепке которулуп кеткендиктен эжеке, мен каалаган эжеке болбой калып, 3 класстан 5 класска чейин бир эжеке бар болчу, аябай сонун сабак өтчү, ошонун дополнительный курсуна барчумун. Анан кийин мектеп программасы эле кайра 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс мектептин программасы менен жүрүп, үйрөнгөн нерсем бардыгын унуткам. Универге тапшыргандан кийин кайра курстарга барып баштагам. Бишкектеги бир нече курска барып көргөм. Кайсыл жерде токен клуб, разговорный клубдар, разговорный курстар болсо ошол жерге бара калчумун. Иностранецтер сүйлөп атыптыр десе ошол жака бара калчумун сабактан чыгып. Эң негизги англискийди бул жака келгенде үйрөнгөм. Колледжден үйрөнгөм. Сабакка барып жүрүп. Азыр кыргыздар барып атабы дейт. Келип атса керек, биз азыр акыркы 4 айдан бери Гавайи аралында жашап жатабыз. Бул жерде кыргыздар жок экен. Кызыгуу барын жеңет дейт. Туура айтасыз. Америкада Гавайи аралында саат 10 болуп жатат. В Майами нет, я на Гавайских островах. Cloud же DevOps боюнча сабак тартсаңыздар жакшы болот эле дейт. Ооба, жакшы болот эле. Убакыт керек. Убакыт керек. Сабак тартканга эмес, видео тартканга убакыт жок. Мен жумуштан сырткары үй бүлөбүз бар, балдарыбыз бар. Мен биринчи орунда энем, мен балдарым, билесиздер, жаш, аларга убакыт керек. Аларга биринчи орунда апа керек, алар менен ойнош керек.
кызымдын азыр ушундай ширин кези, почемучка. Анын миллион суроосуна жооп беришим керек, ал менен сүйлөшүшүм керек, бардык нерсени түшүнүп калган кез. Мындай бүт нерсеге ушунчалык кызыгуу менен караган кез. Кызым 4-кө чыгат жакында, март айында. Балам болсо ушу айдын аягында 2-ге чыгат. Эң көп убакыт, бош убакыттын баары ошолорго кетет. Андан сырткары үй жумуштары бар, менде деле сиздердей. Үй жыйнаш керек, нан бышырыш керек, тамак бышырыш керек, кир жууш керек, бала тарбиялаш керек. И ошол эле учурда жумушту да кылыш керек. Жумасына 40 саат, мындай айтканда полный рабочий день иштейм. Жумушумда да калып кетпеш керек, проекттерди бүтүрүш керек, повышение алыш керек, айлыгымды акташым керек, мындай айтканда. Ошого ушунчалык убакытты туура колдонгонго аракет кылабыз. Балдар кичине чоңойсо жеңилирээк болот деп айтылат, бирок башка алардын запростору чыкса керек деп ойлойм. Бирок азырынча аларга бизден эң негизги нерсе бул суппорт дейт го, колдоо, алар менен ойноо керек. Ошону биз максимально бергенге аракет кылабыз, туурабызды туура, убакытты туура колдонуп. Мен деле тарта турган видеолор, идеялар көп. Убакыт болсо ошонун баарын тартмакмын. Сууну көрсөтүңүзчү дейт. Океан. Кааласаңыздар толкундар жака басып, толкундарды көрсөтсөм болот океандын жээгинен. Привет дейт, привет. Салам, кандайсыз? Ден соолукта болуңуз, ар дайым ийгилик сизге. Москвадан салам дейт, Гавайидан салам. Ошондо Америкага барсак канча ай жүрө алабыз биз виза дейт. Без визы Америкага киргизбейт. Визанын түрлөрү бар, ал жөнүндө ошо видеодо айткам. Визасы жок, таптакыр Америкага киргизбейт. Виза алыш керек. Андан сырткары ошо визанын түрлөрү бар. Кээ бирки визалар туристтерге, иштей албайсыз. Кээ бирки виза бизнесмендерге, профессионалдарга. Ошонун арасынан өзүңүзгө туура келгенин таап, ошо виза аркылуу келсеңиз болот. Ал виза алыш үчүн дагы өзүнүн процесси бар, жолу бар, убакыты бар. Аябай көп убакыт кетет. Негизи эле, чынын айтыш керек, Америка эң, кандай десем, виза алганга оор мамлекеттердин бири. Ошого даяр болуш керек. Бирок эч унутпаңыздар, невозможно деп айтпайм. Бүт нерсе возможно. Туура аракет кылса, туура план койсо, аягына чейин чыкса, келем деген адам келет. Жолдошуңар, уул кыздарыңар менен аман болгула, абдан үлгүлүү үй бүлөсүңөр дейт. Чоң рахмат, ишен. Чоң рахмат жылуу сөздөрүңүзгө. Жолдошуңуз экөөңөр 2 тамчы суудай окшош экенсиңер, аябай таң калдым дейт. Мимика, жесты, бүт сүйлөө манераңар дейт. Балким, айтат го, адамдар чогуу жашап калганда окшошуп да калат. Балким, туура айтасыз. Негизи эле ой максаттарыбыз, жашоого койгон пландарыбыз, жашоого көз караштарыбыз, хоббилерибиз окшош. Балким ошол үчүн дагы баш кошуп, ушул нерседен чогуу өткөндү туура көрүп чечкенбиз. Биз мындай бир таанышып алып эле 1-2 айдан кийин үйлөнгөн адамдардан эмеспиз. Андай адамдар дагы бар го негизи. Биз аябай көпкө чейин сүйлөшүп жүргөнбүз. Бардык этаптан өткөнбүз десем болот. Ал жөнүндө дагы маек курсак болот. Ошентип сурагандар көп. Кантип таанышкансыздар, каерден таанышкансыздар деп. Ал эми өзүнчө тема болсун, Видео YouTube'дан жаңы эле сизди көрүп, өзүмчө мен да мечтать этип жатат элем. Сиз менен сыймыктанам. Айдана эженин YouTube каналы Айдана TikTok дейт. Чоң рахмат. IT жөнүндө маалымат бериңизчи дейт. IT жөнүндө маалымат ушул каналдан табасыз, жана аз-аздан чыгарып турам. IT жөнүндө ар бир эле түз эфиримде, ар бир эле почти постто, особенно YouTube каналымда ар бир экинчи видео IT жөнүндө. Шоколадный зайка болуп калыпсыз го дейт. Эми ушундай ысыкта, аралда жашап күйбөгөн невозможно экен. Тем более мен күйүп калбайын деп качпадым. Эң суук шаардан келгенбиз, Чикагодан. Чикаго аябай суук болгондуктан бизге жагып жатат. Несколько жыл вперед, мне кажется,
загар алдык окшойт. Кайсыл жер дейт? Гавайи аралы. Кыргызстанда түн жайго дейт. Бул жерде жыл бою жай. И погода мындай. Мага аябай жакканы бир калыпта турат экен. 27-28 градус. Эң ысыганда жайында балким 29-30 градус болушу мүмкүн. Бирок жыл бою погода 27-28 градус. Күндүз түндө 24-25-23 чейин түшүшү мүмкүн болду. Саламатсыз Майдан эже, көңүлдүү маанай каалайм. Майдан эже, фронтенд жана бэкенд разработканын айырмачылыктары жөнүндө айтып бере аласызбы? Рахмат дейт. Азыр айтыны билбеген адамдар көп болуш керек. Болушунча жөнөкөй кылып айтып бергенге аракет кылайын. Фронтенд девелопер, фронтенд разработчик бул көбүнчөсү мына вебсайтты алайлы. Вебсайт бар, кайсы вебсайтты жакшы билесиздер. Вебсайтты алайлы, Amazon деген вебсайт бар. Магазин, онлайн магазин. Ошо сиз колдонуучу катары amazon.com деп киргендеги сизге чыккан көрүнүш ошол фронтенд. И ошол жердеги ар бир пункт, буну бас, тигини бас, бул жерде мындай сүрөт турат, бул жерде мындай ссылка турат, бул жерге кирип регистрация кылганга өзүнчө бир ячейка. Бул жеринде бир информация жазылган жер, суроо жооп жер деген, ошо адам биринчи, колдонуучу биринчи жолу кирип көргөн, баскан нерсенин баары негизи ошо фронтендке кирет. Ошон үчүн фронт деп айтылат да. Ошол нерсенин баарын экрандын артында фронтенд разработчиктер код аркылуу жазып чыккан. А бэкенд деп коет, англисче back деген бул арка дегенди билдирет да. Бэкенд ошол нерсенин ичиндеги наркы сиз көрбөй жаткан, жакта болуп жаткан движениялар десем болот, операциялар десем болот. Мындай айтканда, сиз бир вебсайтка кирдиңиз, анан өзүңүздүн логин менен паспортуңуз бар, логин пароль бар. Ошо логин парольду жазганда арттагы серверлөргө эме кетет, request кетет, запрос кетет. Ошол сиздин паролуңуз барып database менен API ключтор болот. Ошолор аркылуу идентификация болот. Башка жердеги database, датабазага барып, сиздин маалыматыңыз менен ошондой маалыматты ал жактан таап салыштырып, ушундай нерсе барбы, бар болсо ушундай деген ответти бер деп чыгат. Туура болсо сизди киргизет. Мындай айтканда, артта сервердө болуп жаткан кыймылдардын баары бэкендке кирет. Бэкенд аябай сложный структурадан турат. Full stack developer деп коет. Бул бэкендти дагы, фронтендти да жасаган адистер, программисттер. Надеюсь, аябай жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Технический адам болгондуктан кээ бир нерселерди түшүндүрүш өтө кыйын болуп калат. Эгерде ушундай түшүндүргөнүм сиздерге жакса, плюс коюп койсоңуздар билейин. Комментарийге плюс жазып коюңуздар. IT менен программист экөө бир маанидеби дейт. Жок, IT бул багыт. IT англис тилинен алынган information technology'ni билдирет. Кыргызчасы бул маалымат технологиясы, багыт. А программист бул ошо IT багыттын ичиндеги бир кесип. Мындай кесиптер жүздөп саналат IT'де. Сколько айтишники зарабатывают в среднем? Я на этот вопрос уже ответила. Почитайте в постах. Я там 11 постов писала про зарплаты. Я думаю, будет вам полезно. Сиз радиодо иштедиңиз беле? Жок, иштебегем. Эжеке, ошондо без виза барсак болобу Америкага? Анан тилди канча пайыз үйрөнүү керек? Айтпай деген жигитке жооп берип коеюн. Без виза Америкага киргизбейт. Америкага виза алыш керек. Без виза кирген өлкөлөр бар Америкага, бирок Кыргызстан анын ичине кирбейт. Россия ал өлкөлөрдүн ичине кирбейт. Бизде көбүнчө кыргыздарда Кыргызстандын, Россиянын же Казакстандын гражданствосы бар, паспорту бар. Ошо 3 өлкөдөн тең келген адамдар без виза кире албайт Америкага. Виза алыш керек. А визаны атайын өзүңүз барып Американын посольствосунан аласыз. Аны үчүн
бир документтерди толтуруш керек, бир формаларды толтуруш керек, анан өзүңүзгө туура келген жана ошол вебсайтта бош болгон күндү тандашыңыз керек. Ошон үчүн менин YouTube'дагы акыркы видеомду көрсөңүз кичине түшүнүк сизге келет. Ошондо сиз өзүңүзгө тандасаңыз болот, кайсы категорияда визага кирсеңиз болот. IT программанын кайсы категориясын тандаса болот дейт. Биринчи IT жөнүндө маалымат алыңыз. IT деген эмне өзү? ITнын багыттары кандай? Анан сизге кызыгуу пайда болот, анан кесип тандайсыз. YouTube каналдын аты Айдана Текток. Канча жылдан бери программист болуп иштейсиз? 6 жылдан бери. Люди, цифровая цивилизация дегенди билгилечи, Google'дан чыккан суроолорду бул жерде бербегиле дейт. Азаматсыз. Болот, очень мотивируете дейт. Спасибо. Саатты айттым. Мен лаптоп алайын дегем, жакшы күчтүү лаптопту кантип алса болот? YouTube каналымда код жазганга лаптоп тандайбыз деген видеону көрүңүз. Кыргызстандын баары айтиге өтүп кетсе дүйнө вакансия калбайбы деп эле дейт. Кандай деп ойлойсуз? Биз Кыргыз өтө кичинекей мамлекетпиз. 6 миллион адам бар. Эми элестетиңиз, Индия менен салыштырайлы. Дүйнөдөгү экинчи мамлекет адамдардын саны боюнча. Индиядагы адамдардын 3/1 бөлүгүн баары IT окуйт. Ошондо дагы дүйнө жүзүнө IT адамдары жетишпей келет. Азыркы күндө дагы. IT мындан ары токтоп калбайт, мындан дагы өнүгөт. Көптөгөн орундар пайда болот, көптөгөн кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн. Мен ошентип ойлойм. А бирок ошо жок болуп кеткен кесиптердин ордуна көптөгөн ушу технология жаатындагы жумуш орундары пайда болот. Эгерде ошо дүйнөдөн калып кетпеймин десеңиз, заманбап кесипти тандап, жаңы кесиптин ээси болуу керек. Орун калбай калат, конкуренция көп болот, вакансия жок болуп калат деген ой сизди вообще ойлондурбаш керек. Интернет өнүгүп атат, технология өнүгүп атат, жумуш орундары күндөн күнгө көбөйүп атат. Мына азыркы учурда дагы IT адистери жетишпейт. IT адистери жетишпеген үчүн курстар өтө актуалдуу, популярдуу болуп жатат. Эгерде IT адистери жетишкен убакыт болгондо, анда универдин студенттери менен орундар толукталмак. Универден бүткөн адистер жетишпеген үчүн буткемп деген нерсе аябай популярдуу. Буткемпти бүтүп, дүйнөдөгү эң бай, эң чоң компаниялар адамдарды жумушка алып атат. Бул Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Эң жакшысы азыр ушул мүмкүнчүлүктү колдонуш керек да. Сиз билбейсиз да 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кандай болот. Эгерде 5 жылдан кийин буткемпти бүткөн адамдар жумушка кирбей калса, ошолордун арасында болбой каласыз. Университетке барыш керек болот. Же болбосо дагы бир проблема чыгышы мүмкүн. Азыркы учурда диплому жок жумушка кирсе болот көп өлкөлөрдө. Ошолордун бири болуңуз. Кодду үйрөнүп баштаганда 2-3 тил менен баштап үйрөнүп баштаса болобу до конца дейт. Кандай десем, бир тилден баштаганыңыз жакшы. Бир тилди үйрөнүп алып, анан калган тилди үйрөнүп баштасаңыз жеңилирээк болот. Сиздин кылып жаткан нерсеңиз сый урматка ылайыктуу, чоң ыраазычылык сизге Айдана эже дейт. Рахмат чоң. Баалаганыңыздарга рахмат. Туура сүйлөгөнүңүз сонун экен дейт. Мен ойлойм, ар бир кыргыз тилди так сүйлөш керек деп. Ошон үчүн кыргызбыз да, бул эне тилибиз. Бизди кыргыз кылган бул биздин атыбыз жана биздин тилибиз. Атын угуп, сүйлөгөн тилин угуп, ким экенин билсе болот. Ошол менен биз айырмаланабыз. Ар бир улут өзүнүн тили менен жана аты менен айырмаланат го дейм. Мен деле азыр бирөө менен таанышканда, атын айтканда ойлойм, бул Мексикадан окшойт, мексиканский экен тили, бул европеец окшойт, бул американец окшойт деп. Анан атын угуп сүйлөшкөндөн кийин тилине жараша, акцентине жараша болжомол менен айтам да. Ошондой эле кыргыздарды да ойлойм. Кыргызды кыргыз кылган бул аты менен тили деп. Мы вас уважаем, вы лучшие. Спасибо. Я вас тоже всех люблю. Кайсыл компанияда иштейсиз? Чикагодагы Relativity деген IT компаниясында иштейм. Эже Flex бул кыргыздар үчүн жакшыбы дейт. Окуучулар үчүн аябай жакшы.
Кантип Кыргызстанда айтсени өнүктүрсө болот. Азыр Кыргызстанда көптөгөн бизден чыган жигит кыздарыбыз өнүктүрүп жатат. Өнүктүрүүгө салым кошуп жатат. Буюрса туура эле жолдобуз. Көбүрөөк ушул маалыматты региондорго жеткирсек, көбүрөөк окуучу жаш муун туура кесип тандаса, акырындык менен өнүгөбүз. Жана азыр технологиянын заманы өнүгүш үчүн 30 жыл, 40 жылдын кереги жок. Бизге дагы 5-10 жыл туура багытта барсак эле, буюрса баары жакшы болот. Сахалинден чоң салам дейт, Гавайиден салам. АКШга кантип барса болот дейт. Акыркы видеомду көрүңүз. Привет, привет, всем привет. Кандай документ чогултуш керек? Акыркы видеомду көрүңүз. Кызымды чет мамлекетте окутуу мечтам сиздей болсун, жакшы окуйт. Аты Адеми, ийгилик каалап кетсең, чоң рахмат дейт. Адемиге чоң ийгилик каалайм. Чет тил үйрөн, англис тилин үйрөн, мектепте жакшы окуу, туура кесип танда. Аракет кылсаң бүт нерсеге жетсе болот. Рахмат. Баары түшүнүктүү, так жооп уктум. Рахмат Айдан ажы дейт. Эжешка дело говорит дейт. Я всегда дело говорю. DevOps, что я должна учить? Посмотрите последнее видео. И скоро будет видео про DevOps. Я расскажу. Обычный суроолорду Google'дан сурай албай айтишник болом дейсиздер дейт. Туура айтасыз. Баарыңыздарга рахмат. Ар бир реакцияны көрүп жатам. Я самоучка, изучаю Python или React. Смогу в будущем найти работу? Обязательно найдете. Не сдавайтесь. Все крутые программисты, все такие крутые хакеры, самоучки, не забывайте об этом. Гавайиде жүрөм. Мына кооз жер, ушул жер деп да айтсам болот, үйдүн асты. Бул Тынч океаны, бул серфинг кылган пляж, мына карагыла. Балдар серфинг кылып жүрөт, толкундарды кармап, мынакей да бирөө толкун кармады. Кыргызстанда чана тепсе, бул жакта мындай айтканда сууда чана тебишет экен балдары. Бул жактын жаш балдар кыздары. Германиядан салам дейт. Мен программистти бүттүм, эле ошол менен жумуш тапса болобу дейт. Болот. Спасибо большое за ответ. Я вам написала в директ. Когда у вас появится время, напишите мне, пожалуйста. Хорошо. Интернеттен үйрөнүш керекпи, универден үйрөнүш керекпи, же курстан үйрөнүш керекпи деген темада видео тартылды. Буюрса бүгүн эртең жүктөйм. Америкага жөнүндө сураныч менен акыркы видеомду көрүңүздөр. Ошол жакта толук жооп бергем. Сизге рахмат, кыргыз элине түшүндүрүп бергениңизге рахмат, патриот экенсиз. Сизге да чоң рахмат. Балам 15 ай JavaScript окуду, англис тилин жакшы билбейт. Жумуш таап иштей алабы? Ооба, иштей алат. Акырындык менен иштеп, практика топтоп баштасын. Иштеп баштаганда, элдер менен сүйлөшүп баштаганда уже өзүнө жолдорду караштырып баштайт чет өлкөгө чыгуунун. Аны азыр сразу келип Java'да иштей алат деген нерсени айта албаймын. Чынын айтайын, ошондуктан азыртадан аракет кылсын, программаларга тапшырсын, менин видеолорумду көрсүн. Биринчи очередь бул жака келиш үчүн JavaScript'ти билген адам компания табыш керек. Бул жака чакыра ала турган. Ошондой адисти сурап жаткан. Ал компанияларды кантип табыш керек деген суроо пайда болсо, мен бул жакта жумуш издөөчү сайттар менен бөлүшкөн видеолорумда, ошол видеолорду карап көрсөңүздөр болот. Flex программасы жөнүндө айттым, ооба жакшы. Кайсы тил жакшы айттым. Улупку Виктор дейт, сизди көрүп мотивация аламын дейт. Чоң рахмат. Бар болуңуз эжеке, буйруса мен да программист боломун дейт. Ийгилик. Эжеке, сиз канча тил билесиз дейт, эсептеп бериңизчи дейт. Бул жөнүндө жооп бергем. Python, Shell, PowerShell билем, бир аз Ruby'nin башындай. Жеңил Ruby'de билем. Automation жаза алам. Terraform'dan тилин билем, Jenkins'тен тилин билем. Привет вам из Техаса дейт. Привет вам из Гавайи. Приезжайте. Океанды көргөзүп коюңузчу, мынакей. Мен, по-моему, суроолордун өтө ортосунда окшойм. Кыргыз тилинде мыкты нактан патриотка дейт. Рахмат айти дагы бир өзүнө. Кыргыз тилди билүүдөн сырткары мен ойлойм балдарга да үйрөтүш керек деп. Балдарым да кыргызча сүйлөйт. Бул эң негизги биздин үй бүлөдөгү эрежелердин бири. Кандайсыңар? Менин кызым англис тил мугалимдикке окуп жатты эле. IT-ге которулса болобу же экинчи курстан которулабы дейт. Канчалык эрте которулса ошончолук жакшы. Англис тилди жөн эле үйрөнүп алса болот. Азыр IT-ге которулганы мен ойлойм туура деп. IT тармагын кайсы багытты актуалдуу?
айтинин 10 актуалдуу багыты деген темада пост жана макала жазылган Азаттыкта. Ошол сизге өтө пайдалуу. IT программирование окуйм деген кайсыны сунуштайт элеңиз? Например, фронтенд, Python ошол сыяктуулардан дейт. Фронтенд окуңуз, билбей жатсаңыз. Фронтенд бэкендке караганда бир аз жеңилирээк. Анан калганын өзүңүз өздөштүрүп кетесиз. Балдарды 9ду бүтүрүп эле окутса болобу, айтиге 11де бүтүппү? Мен айтмакмын 11де бүтүп окусун жана 9-класстан баштап чет өлкөгө даярданып баштасын деп. 9-дан баштаса 2 жылдын ичинде английскийди аябай жакшы деңгээлге көтөрүп, Европага, Канадага, Австралияга, негизи Америкага акысыз окууга келгенге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эгерде эрте даярданса, сонун гранттар бар. Математика, программист болуш үчүн сөзсүз математиканы билиш керекпи дейт. Бул темада видео тарткам, кыскасы жок. Математикасыз деле программист болсо болот. Кыргызстандын IT тармагындагы диплом менен Америкада жумуш тапса болобу? Кыска жообу болот. Бул жөнүндө дагы YouTube'да толук маалымат берилген. На каком языке вы чаще пишете код? Python, Shell. И очень прям каждый день использую Terraform. Ой, наконец-то кыргызды таптым дейт. Жоготуп албаңыз эми. Эмне деп койчу эле, коңгуроону басып койсоңуз, менин жаңы посторумду окуп турасыздар. Посторум жакса, активный болуңуздар. Комментарий жазыңыздар, мага будет приятно. Лайк басыңыздар. А то бүт эле блогерлер сурана берет экен го, комментарий жазгыла, анан тигинтип койгула деп. Ошо мен дагы айтып коеюн ошону. Эгерде жоготуп алгыңыздар келбесе, көп постторду чыкканын кааласаңыздар, активный болуңуздар. Айдана молодец кыз экенсиң, мен ишенем. Сен дагы да көп бийиктиктерди багынтасың. Билгендердин эл менен бөлүшүп, баарына талыкпай жооп берип келесиң. Мындай адамдар көп жакшы нерселерге жетет дейт. Айтканыңыз келсин. Чогуу жетебиз буйруса. Билген нерсе менен ар дайым бөлүшүш керек, ар дайым бири-бирибизди колдогонду үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм. Колдоо бул аябай жакшы нерсе. Ошондуктан колубуздан келсе, колдогонду үйрөнөйлү. Биринчи ушу колдоодон баштайлы. Бири-бирибизди колдоп, поддержка кылып, бири-бирибизди астыга тартып гана, билимдин күчү менен гана ушундай кризистерден чыга алабыз. Мен ошондой принцип менен жашаган адамдарга кирем. Чогуу астыга жылайлы, чогуу өнүгөйлү, чогуу үйрөнөйлү. Саламатсызбы? Акыркы видеоңузду көрдүм. Рахмат маалымат бергениңизге. Эч нерсе эмес. Ысык көлдөн салам. Гавайиден салам. Кантип ойлойсуз? Python язык ар дайым актуально болот деп ойлойсузбу сиздин оюңуз боюнча? Ооба, 100%. Менин оюм ошондой. Python'ды аябай көптөр колдонот. Көп адамдар Python'га өтүп баштады. Python мен үчүн, айтайын, как программист катары мен тандаган тил бул Python. IT-да бир өзүнчө доорда, азыркы учурда ушул доор дагы бүтөт деген болжол барбы дейт. Билбейм, 30 жыл, 50 жылдан кийин кандай болот, бирок азыркы бир 10-15 жылга алганда бул нерсе өнүгөт. Мен оюмча. Мындан дагы актуалдуу болот деген оюм бар. Ошондуктан азыркы өнүгүүдөн артта калбай, батыраак кошулуңуз. Очень классный вопрос. Спрашивает, возможно ли самостоятельно стать хорошим айтишником за 3-6 месяцев? Возможно. Все в ваших руках. Люди становятся программистами даже за 2 месяца, если вы будете отдаваться на 100%. Поэтому все в ваших руках, все в ваших желаниях и стремлениях, и в дисциплине. Сиздей асыл адамдар көп болсун, Айдана эже дейт. Чоң рахмат. Кыргыздар Американын кайсыл штатында көп, жаңы бара турган мекендештерге совет берсеңиз рахмат дейт. Кыргыздар Чикагода, бул Иллинойс штаты, Калифорния, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания деген штаттарда көп. Үй жака басайын, үйгө чейин баргыча сиздерге дагы 1-2 суроого балким жооп бере алаттырмын. Анан эфирди жыйынтыктасак болот. Үйгө барып ишимди кылайын, как говорится. Бүгүн Инстаграмдын убакыты бүттү. Ушу менен кирбейм. Бул биздин резорттун бассейни. Бассейнди көрсөтүп коеюн, бассейндин жанынан чыктым. Өзүңүздөр байкагандай резортто адам аз, ошон үчүн ушул жерге келгенбиз. Особенно мындай пандемия учурунда. Анан Чикаго эң чоң шаарлардын бири, ошондой шаардан эс алайлы. Природа менен деген ойдо карагылагандай сонун вид. Мына бассейнге түшсөңөр, бул жак океан. Бул жерден закат болот.
эң сонун закат болот. Сиздерге дагы ушундай жерлерде жашаганды, саякаттаганды ар бириңизге каалайм. Кыялдар орундалат. Ушундай карагыла чымчыктар сайраган, пальмалар өскөн жер. Тынч природа, мындай айтканда. Жаратылыштын койнунда жашап жатабыз. Чикагодан эс алып. Чикаго аябай чоң мегаполистердин бири да Америкада. Дүйнө жүзүндөгү эле эң чоң шаарлардын бири десем дагы болот. Эл көп, техника көп. Ошол жактан эс алайлы деп ушундай Тынч океандын ортосундагы жерге келип калдык. Мына мен силердин IT блогериңер деп коеюнбу? Кыргызча сүйлөгөн да. Бири-бирибизди колдойлу, идеялардан жазгыла, видеого идея жазгыла, кандай видеону көргүңүздөр келет, кайсыл суроолоруңарга жооп алгыңыздар келет. Мага аябай кызык. Мага дагы ошол нерсе кызыктуу жана билгим келет силердин оюңарды. Кандай дагы мындай кызыктуураак кылсак болот. Кантип ошол нерсеге убакыт бөлсөм болот. Айткым келген, бөлүшкүм келген нерсе аябай көп. Убакыт жетишпейт. Бирок буюрса бардыгына кылса болот деп ойлойм. Эң негизгилерин жок дегенде. Мынтип банандар өсөт. Мынакей. Бананды көрсөтүп коеюнбу? Так вот. Бананы растут. Чикагога качан дейт? Кыш бүтө берсин. Буюрса 2022-ге миллион подписчик алайм дейт. Ар дайым ошентип билимиңиз менен бөлүшүп жүрө бериңиз. Айтканыңыз келсин. Миллион подписчик болуш үчүн силердин да жардамыңар керек анда. Досторуңар менен бөлүшкүлө. Кимге ушул жакшы нерселерди кааласаңыз, туугандарыңар менен бөлүшкүлө. Силердин күчүңөр менен гана ошондой нерселерге жетсе болот. Бири-бирибизди колдойлу. Миллион подписчик это кандай десем, өтө деле маанилүү эмес, эгерде колдоо болбосо. 100 адам болуп туруп, ошо 100 адам тең сени колдосо, мен үчүн бул көбүрөөк маанилүү. Ошондуктан, достор, колдойлу бири-бирибизди. Чогуу ошо миллион подписчикке жетейли. Чогуу көптөгөн проекттерди жасайлы. Чогуу ошол аудиторияны колдонуп, көп өзгөрүүлөрдү киргизейли. Ал менин эмес, биздин аудитория болот десем болот. Биздин чогуу кылган иштерибиз болот. Бир ой пайда болду да менде. Ошону да бөлүшүп коеюн. Вот. Аудиторияны мен кандай деп ойлойм? Социальный сетьте, социальный баракчаларда дейли, YouTube болобу, Instagram болобу, бул ар бир адамдын өзүнүн баракчасы. Мен өзүм баракчам, өзүмдүн каалаганымды киргизем деп дагы айткандар аз эмес. Бирок ошол жерге бир нерсени кошуп койгум келет. Сени канча деген адам колдоп жатса, туура маалымат жеткириш керек. Ошо адамдын арасынан адамдардын жакшы жака өзгөрүшүнө бир себепкер болуш керек деп ойлойм. Жаштарды бускан, жаман жолго түрткөн, туура эмес нерсени көрсөткөн аябай өкүнүштүрөт. Ошол нерселерди өзгөртөйлү. Эң ойлонткон жана мени капа кылган нерсе бул өзүбүз кылабыз да, ошол нерсени хайп кылып, ошол нерсени популярдуу кылып, бир адам бул жакта туура маалымат айтып, күйүп, билимге умтулгула, ошону үйрөнгүлө деп жатса, ал жакта бирөө монтип билеп коет. Башкача кийинип дейин. Ошону өзүбүз колдоп, бири-бирибизге жөнөтүп, ошол нерсени көп көрөбүз. Аны кайра эле ошо аудитория өзү кылат. Анан ал адам түшүнөт, ушуну көрөт экен, бул популярный экен. Значит, ушинтсем туура дейт. Аны көрүп, мектеп окуучулары ошондой популярный болгусу келип, ошону туура эмес видеолорду жүктөп баштайт. Туура эмес нерселерди жасап баштайт. Бул жаш муун туура эмес жака баратканын билдирет. Ошого өзүбүз билимди хайп кылайлы. Билимдүү адамдарды хайп кылайлы. Туура нерсени көрсөткөн адамдарды хайп кылайлы. Менин тааныштарым бар. Аябай билимдүү, прям пример ала турган адамдар бар. Мен пример ала турган адамдар бар. Кыргыздар.
Жаш кыздар, жаш балдар, чоң байкелер, эжелер ошолорду хайп кылышыбыз керек деп ойлойм. Андай нерселерди эмнегедир биз колдошту билбейбиз. Биринчиден өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы, колдойлу. Ошо миллиону бар адамдар деле аябай көп учурларды байкайм, аудиториясын туура эмес жакка колдонот. Аудиториясын өздөрү байкабай калат, жаштарды эмнеге түрткөнүн. Бул жашоодо баалуулукту кийимде, косметикада же болбосо кымбат телефондо, кымбат машинага өткөрөт. Ошол нерсени анан биздикилер ойлонуп баштайт. Ушундай кылса туура экен деп. Жашоодогу эң негизги максат бул билим алыш керек, татыктуу адам болуш керек деген нерселерди унутуп калат. Ошого мына бул жакта сонун бирөө жазды. 1 миллион болушун каалайм деп. Рахмат ушундай колдоолорго. Ошо миллион адамды чогуу жасайлы, чогуу кылайлы и ошо аудиторияны буюрса чогуу жакшы нерселерге колдонойлу, жакшы проекттерди алып келели Кыргызстанга, жаңы өзгөрүүлөрдү жасайлы, жаңы реформаларды жасап, билим менен гана биз кризистен чыга алабыз. Ошону өзүбүз тастыктайлы, достор. Аябай көп сүйлөп салдымбы? Ваша кепка очень мотивирует нас, дейт. Хотите, таких кепок разыграю? Просто я не знаю как. Ойлонор эменби. Мага подписка кыл, анан лайк бассаң кепка берем десем кандай болуп калат деп. Но надо что-то сделать, надо исправлять. Хотя бы бардыгыңыздарга мындай кепка бере албасам дагы арасынан тандап берсем болот. Ошо честно болгонун каалайм эң негизгиси. Если вы студент, скажу на русском, получите диплом. Диплом, он очень важен. Вы сейчас думаете, что времени нет, что люди без диплома работают, но вы можете пожалеть об этом через 5 лет, когда вы захотите большего, когда у вас амбиции вырастут. Если вы захотите карьерного роста, стать CTO, там, менеджером или директором, там будет пунктик в больших компаниях – наличие высшего образования. Неважно, какое направление, будет наличие высшего образования. И этот пункт затянет вас, и вы будете там переживать, кусать локти, думать, вот я зря не отучился. Поэтому дайте себе время, студенты, выпускники, время учиться. Получайте высшее образование, получайте диплом по мере возможности. Вот такой вам мой совет. А есть люди, которые уже получили высшее образование по экономике, как у меня, да, юристы, учителя, там еще что-то другое, да. Если вы не работаете по специальности, буткемпы очень хорошо подойдут для вас. Курсы это для вас будет, поэтому смотрите видео, я об этом тоже снимала. Айдан эже, билимди хайп кылалы деген сөз менен хэштег кылсак каршы болбойсузбу дейт. Жок, каршы болбойм. Билимди хайп кылалы. Политика с политикой, как говорится, бирок бизди кризистен билим гана алып чыгат. Билимди хайп кылыш керек. Туура нерсени колдонгонго мен ар дайым ачыкмын. Биздин жаштарга көрсөтүш керек ошо. Башка туура эмес нерсени ойлонгон адамдарга көрсөтүш керек, что ушундай да жашоо бар. Ушинтип да ийгиликке жетсе болот. Ал сага окшогон эле бир элдин балдары деп айтышат го элде биздер. Ошо элдин балдары сенсиң, элдин балдарындай болуп кыл деп салыштырат бизде көп. Ошо элдин балдары болойлу. Элдин балдары эмес, өзүбүз кылып ошол нерсени жеткирели, что ушундай жашоо бар, ушундай ийгиликтер бар, ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Жөн эле телефон чукулап отура бербей, аракет кыл, дивандан тур, эшикке чыксаң, буну көрсөң, жашоо башкача, көптөгөн ийгиликтер бар деген нерсени көрсөтүш керек. Эми аларга мен күнөөнү койбойм. Бизде круг общения, көргөн нерсеси, уккан нерсеси, үйүндө сүйлөшкөн нерсеси өтө маанилүү да. Бул жашаган мамлекети бирөөнү күнөөлөбөш керек. Бул жерде күнөөлүүнү истебей, ошол нерседен чыгуунун жолун издешибиз керек. Күнөөлөгөн аябай жеңил. Бирөөгө төңкөрүп койсоң болот. Сен күнөөлүүсүң, мамлекет күнөөлүү, бул күнөөлүү, тиги күнөөлүү деп. Бирок ошол нерседен чыгуу кыйын. Ошол күнөөлүүнү истебей, бүт нерсени өзүбүздөн колго алайлы. Кстати, мен айтып кетейин, менин зрениям айтиден өзгөргөн жаман болгон жок, ойлобоңуздар. Менин зрениям 9-класста эле ушундай болчу. 9-класстан баштап очки тагам. Очки очень идет, дейт. Спасибо. Очки такканыма сүйүнүп кеттим. Буюрса, Айдана, сиз демилгелерди айтып жатасың. Вместе сонун аудитория кылсак болот. Давайте вместе будем делать. Мен ар дайым ушундай жаңы билим жаатындагы блогерлерди да колдоп келем. Дубайдан сонун жигиттер бар жазган, эжеке деп жазышат. Ушундайды баштадым эле деп. Аларды мен ар дайым колдойм.
билим жаатында, өнүгүү жаатында болгон нерсени ошону давайте чогуу кылабыз. Мен 11-класстамын, эмне окуу жайга тапшырсам болот дейт. Буюрса жакында студенттерге да, окуучуларга да видео чыгат. ОРТны кантип ийгиликтүү тапшырыш керек, чет өлкөгө кантип окуу аркылуу кетсе болот деген темада менин YouTube каналымды прям жакшылап карап туруңуз. Мен 10-класста окуйм, 11-классты бүтүп эмне тапшырууну билбейм. Башым катып турган убак. Эмне кылсам сизден мага совет, кыргызча айтып бериңизчи, рахмат дейт. Давайте бүтүрүүчүлөргө өзүнчө бир эфир кылайлы. Азыр мен аябай кызыгып кеттим. Дагы сиздер менен отуруп сүйлөшүп баштадым. Бүтүрүүчүлөргө туура кесип тандоо же азыркы учурдагы актуалдуу кесиптер деген темада Бакыт менен биргеликте түз эфир кылайлы жана эртерээк кылайлы, чтоб баардык окуучуларга жетсин, Буюрса ушу жакынкы арада кылганга аракет кылабыз. Байдан байке президент болуптур, эми виза жөнүндө эмне айта аласыз дейт. Жакшы жаңылык айта алам. Буюрса ошо силердин байкеңер жумушка киргенден баштап көптөгөн өзгөрүүлөр болот деген ойдомун. Буюрса виза алганга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Green карта кайра жанданат. Кыргызстан черный списоктон чыгат деген үмүттөбүз. Ал ошо жумушка кирген убактан баштап черный списоктогу мамлекеттерди черный списоктон чыгарам деп жатат. Мигранттарга жеңилдиктер болот деп жатат. Менин оюмча Кыргызстанга бизге керектүү жана пайдалуу өзгөрүүлөр болот деген ишеничтемин. Ошондуктан эч капаланбаңыздар, тилектер орундалат. Буюрса сиздерге дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Аракет кылыңыздар, тил үйрөнүңүздөр эң негизгиси. Америкага келиш кеч эмес, тил үйрөнүш кеч болуп калышы мүмкүн. Ошого азыртадан тил үйрөнүп баштаңыздар. Жакшы жаңылыктар болот, буюрса болгондой бөлүшүп турабыз. Баарыңыздарга рахмат. Эң айтып коеюн дагы, 1 000 000 подписчикти унутпаңыздар. Чогуу ошого жетели. Анан ушул бүгүнкү түз эфир исторический болуп калсын. Анан мага жазасыздар. Вот, ошол жөнүндө айтканда мен сиздин түз эфириңизди көрүп чогуу болгон болчумун деген күн буюрса келсин. Баарыңыздарга рахмат. Буюрса жакшы эфир болду деген ойдомун. Мен дагы үйгө келдим, балдарыма кирейин. Маалымат алдыңыздар деген ойдомун. Колдой эле бере беребиз. Окей. Рахмат. Менин балдарым. Ой, сен да. Макул. Балдарымды сурап жаткандар. Ушундай 2 баш балам бар. Всем пока.